МВДнын дагы зам министри келиптир. Жооп берип койсоңуздар, Армениядан келген машиналар бизде жүрөт. Мөөнөт өтүп кетип да жүрөт да. Шуну көбү түшүнбөй арнагандай мындай бизге дагы көп пайда болуп атат. Булардын кандай чечилет, бул кандай болот? Ошону айтып койсоңуздар көп болуп атат болсун. Армениядан келген автоунаалар жанагы мен айткандай бирдиктүү экономикалык пространствого кирет, Яэптин алкагына. Катуураак айтсаңыз угулуп айтат. Армениядан келген автоунаалар Яэптин территориясынан келип атат Кыргызстанга. Биз аларга эч кандай бажылык жана экономикалык чара колдоно албайбыз. Канча мүнөт айдап жүрүлөт? Каалаган убагында эле айдап жүрүшөт. Бир экономикалык алкактыда. Бул жерден ички иштер органдары жанагы мурда болчу эле баягы убактылуу регистрация кылат деген, эгер ошондой болбосо биз тараптан эч кандай чек жок. Анда ички иштер министринин орун басары Эмин Токтокунович, биздин Евродестин алкагын Евродес кирген өлкөлөрдөн келген машиналарга бизде чектөө жок болсо керек, бул жүрө берет. Мен сизге тактап да берейин. Бул жагы мени күрөтөт экен, бирок чектөө жок да, жүрө берет бул жерде. Временный регистрация турат, жүрүшөт. Рахмат. Кийинки суроом өкмөттөгүлөрдүн өлүмүшүн кантесин күнү чыкпай калыптыр го. Тиги эле бул эле деп кирип атканда кантип текшерүү болуп кетти. Текшерген, базада жок экенин көргөн, акча алган, баары эле. Өлүмүштөрүн кантесин менен. Брат, ошолордун негизи жазасын алыш керек да, жоопкерчиликке тартылыш керек. Биринчи очередь ошол жагын сурашыбыз керек да. Анан келип эле бизге мынчадан төлөйсүңөр, мындай кылышыңар керек деп эле бизге эле басым жасай бербейчи.